Манас шаарынан курорт аймагына чейин асма жол салуу пландалууда. Бир нече жылдан бери көтөрүлгөн бул ири долбоор жакынкы күндөрү ишке ашуу алдында турат. Кала бийлиги бул боюнча инвесторлор менен сүйлөшкөнүн маалымдады. Албетте бул курулуш өз кезегинде туристтердин санын көбөйтүүгө жана шаарыбыздын көркүн арттырууга өбөлгүчү. Курорттук аймакка чейин бара турган асма жолдун А чекити мурдагы эски музейдин орду болушу мүмкүн. Инвесторлор долбоор сунушталган аймакты жеринен көрүп, алдын ала изилдөө иштерин жүргүзүшкөн. Кала башчысы мындан тышкары дагы шаардагы курулуш тармагында аткарылган иштерге жана жетишилген ийгиликтерге кеңири токтолду. Алар ошол биздин азыр эски музейдин ордун бошотуп берсеңер, ошол жерди биринчи точка А кылып ошол жерди тандап алдык. Точка Б кылып туруп, ушул биздин курорт жактагы Монте-Карлонун астына жетпеген Токой чарбанын жери бар. Ал жерди макулдаштык. Андан кийин 3 точка В кылып туруп, биз курорттун үстүндөгү жогору жагында резиденциянын үстүн белгилеп алдык. Ошол инвесторлор менен келип, ошол жерлердин баардыгын макулдашып чыктык. Алар жерлерин көрүп туруп баардыгын бизге жактырды. Азыр биз алардан коммерческий предложенияны күтүп атабыз. Давай сунуштарыңыздар менен келиңиздер бизге. Канча жылда төлөө жолдорун ошону карап чыгайлы. Азыр алар толук баардык кеткен чыгымдарын эсептеп туруп бизге сунушу менен келет. Биз ошол келген учурда макул болсок, анда кол коюш туруп, куруу жумуштарын ушул быйылкы жылы эле баштасак деп алар сунуштарын айтып атышат. Биз азыр алардан күтүп атабыз. Алардан келген учурда биз алардан карап чыгабыз. Андан кийин дагы биз мына инвестицияны колдоо максатында Манас шаарынын аймагынан 27 гектар жерди трансформациялоо ишин жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол башка министрликтерден корутунду алуу жумуштары жүрүп жатат. Ал жерге жалпысынан 20га жакын ишкердин бүгүнкү күндө бизге арызы келип түштү. Ошол жерди өндүрүш катары бизге чечип берсеңиздер, биз инвестиция кылабыз деп. Мына Сез Бишкектен дагы биздин ишкерибиз келип туруп, мен ал жактан чыгарып келип, Манас шаарына курайын. Анткени бизде мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп атат. Манас шаарында дагы мындай экономикалык өсүү жагынан ушул аябай пайдасы чоң экен. Мен ушул жактан жер бөлүп бергиле, аны биз жасайлы деп атат. Андан сырткары мына жылуулук борборун ТЭЦ деп коебуз. ТЭЦти куруу боюнча дагы мына Кытай ишкерлери менен кече отурумду өткөрүп, тийиштүү биздин маалыматтарды бердик аларга. Алар дагы азыр изилдөө иштерин жүргүзүп атат. Адистери менен келип жерлерин дагы көрсөтүп бердик. Ушул жерлерге куруп берсеңиздер деп. Алар дагы ал боюнча жумуш кетип атат. Андан кийин бардыгыңыздар билесиздер, биздин мына Таштанды полигонубузда дагы мусоросжигающий деп коет. Мусорларды өрттөө жолу менен экологиялык таза абалда, андан электр энергияны өндүрүп чыгаруу боюнча дагы бизде Тилек Кыдырмаевичтин көзөмөлүнүн астында жүрүп атат бул иш. Мына кийинки жумалардан биздин ушул министрлер кабинетине кирип, ошол маселени чечип чыгабыз деп бул боюнча дагы реалдуу иштер кетип атат. Негизинен ушул ишкерлерге шарт түзүү боюнча, туризмди өнүктүрүү боюнча иштер кетип атат. Ага кошумча дагы биз мына курорттун ары жагынан Төш Кутчу деген участкабыз бар. Ал жерден 75 гектар жерди ошол туризмди өнүктүрүү багытында азыр бизге реалдуу ишкерлер келди. Ал жерде ошол эс алуу борборлорун курайлы деп. Ал боюнча дагы биз 75 гектар жерди ошол багытын өзгөртүү боюнча жумуштарды алып барып атабыз. Учурда Манас шаардык тарых музейи убактылуу жаңы администрациянын имаратында иш алып барууда. Дээрлик 80 жылдан бери жаңы имаратка муктаж болуп келген музей үчүн заманбап маданий борбор курулуп жаткан. Анын курулушу 2025 жылдын аягында башталып, 2026 жылдын соңуна чейин аякташы мирчемделген. Манас шаарынын тарыхы кайрадан жазылып чыгыш керек. Анткени буга чейин да кеңири мындай жазылган эмес. Ошол буюрса жаңы музейдин ачылышына карата Манас шаарында тарыхын жазалы, тарыхчылар менен, ошол коомдук ишмерлер менен чогуу биригип деген ойлорубуз бар. Негизи муктаждык аябай жогору болчу деп айтсак болот, Албетте 184 миңден ашуун калкы бар. Манас шаарында бир эле жалгыз музей да бул. Шаардык музей болгону дагы. Анан ар бир эле өзүнүн чоң шаарлардын өзүнүн баягындай маданий жайлары болуш керек да, ошо келген конокторду кабыл алган, ошол калкка кызмат кылганы дегендей. Ал эми биздин азыркы шаардык музей ошондой бир чоң шаарга татыктуу музей болуш керек да. Ошол шаарга ылайык коноктор келет дегендей, кандай гана иш-чаралар өтөт, маданий массалык дегендей. Мына ошого жооп бере турган талаптагы музей болуш керек. Буюрса, ал музей дагы алдыда
мындай шаарга курулуп калат. Жаңы музейдин имараты жер төлөсү менен кошо 3 кабаттан туруп, анда бардык заманбап шарттар каралган. Музейдин эмгек жамааты мекеменин 80 жылдык мааракесин 2027 жылы жаңы имаратта белгилөөнү көздөп жатат. Бирок учурда курулуш иштери соттук териштирүүлөргө байланыштуу убактылуу токтоп турат. Бул маселе тууралуу Регион телеканалы буга чейинки материалдарыбыздын биринде кеңири баяндаганбыз. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Манас.